Баткен дегенде эле ал жердин өзгөчө өрүгү, ааламда чанда кездешүүчү айгүл гүлү, ананда чебер уус кыздарынын колунан чыккан килемдери элестейт эмеспи? А сиз билесизби, хандар басып өткөн Кудаяр хандын чеби дал ушул керемет жерде жайгашканын? Тарыхый табышмактуу чеп Дара айыл аймагына караштуу Кан айылында жайгашкан. Кудаяр хандын коргону экендиги эл арасында көбүрөөк айтылат. Бул боюнча легенда бар. Анан илимий, тарыхый эмгектерде бул чеп Кудаяр хан тарабынан курулгандыгы таамай жазылып келет. Өткөн кылымдын 19-кылымдын 60-жылдарында Кокон хандыгынын коопсуздугун сактоо максатында курулган. Чептин негизги жогорку бөлүгү 5 гектарга жакын аянтты ээлейт. Ал эми экинчи коргон 1 гектар аянтты тегеректеп тургузулган. Эки коргон тең пакса менен урулуп, бурчтарында көрүнө жерлеринде цилиндр формасындагы жайлар, кароолканалар, кызмат бөлмөлөрү курулган. Эки коргондун бири-бирине өтмө жолу да туташ салынган. Дуалдын 1-1,5 метр бийиктигинде мылтыгучу эркин баткандай көзөнөктөр жайгашкан. Эли меймандос, жери ажайып кооз экенине дагы бир ирет суктандык. Мына ушинтип бийик тоолорду аралап, айтылуу Сох дарыясынын жээгинен өтүп, дагы бир кереметке күбө болдук. Айылдан 12 чакырым алыстыкта дарылык касиети бар жылуу суу жайгашкан. Ал булактын суусунун курамында химиялык элементтин 34 түрү бар экен. Кытышка ашказан ичинде жара чыккандарга да дароо болот, аллергия ооруларга. Ата калышка тараган жылуу сууга келдик. Аябай сонун экен, жылуу экен. Даамы дагы өзгөчө. Жылуу суунун дагы бир өзгөчөлүгү суунун өзгөчө жыты бар. Температурасы 40-42 градуста болуп турат. Аскасы көк тиреген алып тоолордун арасындагы бир таман жолдор машина түгүл, ат, эшек менен өтө опурталдуу көрүнөт. Мындай шартка карабастан ата-бабаларыбыз байыралган Кыргыздын керемет жергесинде жашап, тарыхый баалуулуктарын сактап, турмуш кечирип келе жаткан элге ыраазы болосуң. Берзат Бахадырова, Талай Курмантаев, Атай Сыдыков, Кутман таң программасы.